Кечиндеси бутуңуз шишип, талып ооруса, кээде дене табыңыз көтөрүлүп, бутуңуз кыйнаган болсо, анда бүгүнкү көрсөтүүнү аягына чейин көрүүгө аракет кылыңыз. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө варикоз боюнча маалымат бермекчибиз. Анда алгачкы суроого жооп алалы. Варикоз кандай оору? Адам баласында эки кан тамыр системасы болот да. Артериалдык жана вена кан тамыр системасы. Артериалдык система деген артерия кан тамыр системасы. Бул жүрөктөн чыккан таза канды органдарга жүрөктөн чыгарып, өпкөгө барып тазалап келип турандан кийин органдарга, ткандарга, тырмактын учуна чейин, чачтын бурчуна чейин жеткизген ошол артерия кан тамырлары болот. Ал артерия кан тамыры. Артерия кан тамыры менен таза кычкылтек менен обогащенный канды жеткизип туруп, анан ал жерден венозный кан деп коет. Венозный углекислый менен, газ менен насыщенный, обогащенный канды кайра жүрөк алып келе турган кан тамырды вена кан тамыры деп коет да. Ошо варикоз деген ошо вена кан тамыр системасына кирет. Вена кан тамыры деген бул көк кан тамыр деп коет. Көк кан тамыр. Артерия кан тамыры бул кызыл болсо, вена кан тамыры бул көк кан тамыр деп коет. Эми варикоз деген баарыңыздар мына көрүп жүрбөйсүздөр. Варикоз деген бул көк кан тамырдын, тери алдында көк кан тамырдын кеңейиши. Оорун билгениме ошо экинчи кызымды төрөгөндө билинди мага. Ошондон бери бутум ооруйт. Андан бери бир 7 жыл болуп калды ооруганына. Ошо ана келем, мына келем деп келе албай жүрдүм. Анан ошо ооруп неметкенде келип калдым. Ошо оору эле анан бастырбай калат, кээде шишип калат. Бил алган жокмун ошо эмнеден болгон. Себеби мен атамда бар болчу да, варикоз өзүм атамда. Кээ бирлер айтат, төрөгөндөн болот, кээ бирлер ошо уругунан болот деп жанан. Мен өзүм атамда бар, өзүмдө 2 эжемде бар, бир акемде бар да варикоздор. Ошо урукта болот дешкенинен деп коюшат экен да ошентип. Варикоз көбүнчө адамдын ар кайсы жеринде пайда болот. Көп учурда буттан кармайт. Сиздер өзүңүздөр көрүп жүрбөйсүздөр, жана оорулуундукта көрбөдүңүзбү? Кан тамырлары кандай болуп кеткен? Үйлөтүлгөн шариктей болуп кеңейип, ошонун ичинде кан, мисалы түтүктүн ичинен кан түз жүрөт да, туурабы? Мисалы трубканын ичинен, жоксо отопление системанын ичинен түз кетет. Стенкалары бирдей, диаметри бирдей. Ал эми жанагы кан тамырды, таза кан тамырлары, көк кан тамырлары таза, эч кандай варикоз жоктордуку каны түз жүрөт. Ал эми варикоз болгондордуку кан ошол жерде түз эле келатып эле, анан кийин жанагы кеңейип турган варикоздордун ичинде кан мындайча айтканда түз жүрө албайт да. Ошол эки түз жүрө албаганда кандын келаткан кандын басымы өзгөрүлөт, скорости өзгөрүлөт. Анан ошол жерде ар кандай эмелер болгондо, моменттер болгондо, мисалы адам баласы кечинде түн ичинде уктап аткан болот. Уктап атканда жүрөктүн согушу азаят да, базаңдайт. Ошол убакта, же болбосо давлениясы түшүп кеткен убакта, же болбосо травма алган убакта, ошол жанагы көк кан тамырга воспаление болот да, ичинде кан уюп калса, анда тромб образоваться этип калат. Адам баласындагы тамырлар денедеги канды жүрөккө жеткирет. Ал эми кан уюп калуу коркунучу тромбозду пайда кылат. Веноздук тромбоз кан уюган кан тамырды тороп калганда болот. Тамырлар денеден канды жүрөккө жеткирет. Артериялык тромбоз кан уюган артерияны тороп калганда. Артериялар кычкылтекке бай канды жүрөктөн денеге жеткиришет. Тромб деген бул уюган кан. Бул эң коркунучтуу. Элдер ушу варикоз десе ойлойт, варикоз менен элдин баары 90-100гө чыгып атпайбы? Бул анча деле коркунучтуу эмес болуш керек деп. Жок, андай эмес. Бул варикоз кан тамырынын ичинде любой момент тромб уюган кан болуп калышы мүмкүн. Ал эми ошол уюган кан ордунан жылып кетсе, анда ал тромб деп эсептелет. Анан тромб барып жүрөккө барып, жүрөктөн чыгып өпкөгө барып такалып калса, адам жана дем албай калып эле, анан ошондон мындайча айтканда оор абалга туш келип калышы мүмкүн. Кээ бирөө ошол жерден, если тромбтун диаметри чоң болуп калса, ошол жерден өзүн жоготуп, оор акыбалга келип калат. Кээ бирөө дүйнө менен да кош айтышып калат. Ал эми тромбтун диаметри кичинерээк болчу болсо, анда ал адам да кыйналып, реанимацияга жатышканга туура келип калат. Ошон үчүн варикоздун эң коркунучтуусу бул ошо ичинде тромб пайда болуп калышы.
Кандай учурда кан тамырларда тромб пайда болуу коркунучу жаралат? Көп элдер маани бербейт, жүрө беришет. Эми коркунуч жок. Меники апам деле ушинтип жүрбөйбү, эжем деле ушинтип жүрбөйбү, тигилер деле ушинтип жүрбөйбү деп бири-бирине баягы эметип коюп эле жүрө беришет, анан бир күнү тромб болуп калганын билбей калат. Түн ичинде уктап атканда тромб болуп калабы, же иштеп атканда, жумуш кылып атканда, кир жууп атканда болобу, чай ичип атканда болобу, ар кайсы маалда тромб болуп калышы мүмкүн. Оорунун алгачкы белгилери: бут талып ооруйт, шишийт. Кээде адамдын дене табы көтөрүлөт. Уктоо абалында буттун булчуңдары карышат. Ал эми дарыгерден варикоздарды кандай аныкталат деген сурообузга: Варикозду биз көргөндө, бизге келген ооруларды биз ошо тез аранын ичинде жаткызып, аппаратка салып, текшерип, эң биринчи ошо биринчи көрөбүз оорулуу келгенде. Анан өзүбүздүн атайын пробаларыбыз бар. Аларды текшерип көрөбүз, пробаларды салып. Андан тышкары азыр эми ультразвук деген аппарат көп. Ультразвукка салабыз дагы, текшеребиз. Кандай варикоз, эмне болгон варикоз, эмне негизинде келип чыккан варикоз, клапандар иштебей калып варикоз пайда болдубу, же болбосо жанагы кыздар айтпадыбы, мынакей беременность убагында, кош бойлуу убагында варикоз болуп калды деп. Андай убактында варикоз болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ичинде бир мындай жанагындай образованиялар болуп, ошо тиги өйдөгөстөй варикоз айтпадым, жүрөктөгөстөй канап келет деп. Ошол жерде ичинде жанагы малый таста объемный образованиялар болуп калышы мүмкүн, миома болуп калышы мүмкүн, чоң размердеги. Ошолор жанагы түтүкчөнү жаап үстүнөн мындай базып, кандын жүрөккө келишин базаңдатып коет да. Ошол жерден да тромб болуп калышы мүмкүн, варикоз чыгып калышы мүмкүн. Анын причиналарын айткандан кийин биз ал кишини обязательно мындай ультразвук деген аппаратка салып, мынакей жерде жана көрсөтүп кетпедимби? Аппаратка салып, варикоздун веналарын баарын көрүп турандан кийин кандай кылсак, эмне кылсак, кантип жардам берсек деген эмеге келебиз да, тыянакка келебиз дагы. Анан кийин сүйлөшүп, кайсы маалда убактыңыз болгондо, биз эле варикоз тромб жок болуп турса, эртең эле кел операция кыла калабыз дебейбиз. Качан убактың болгондо, качан возможностуң болгондо, ошондо келесиң, обследовать этебиз, анан колдон келген жардамыбызды беребиз дейбиз. 19 жаштамын өзүм. Варикоз байкаганда 1,5 жыл болду. Байкалып калдым да, бутумда варикоз бар экен. Мен өзүм байкаган жокмун, бир байкелерим менен футбол ойноп эметкенден кийин менде варикоз бар экен деп айтышты да. Мынтип карасам кан тамырлары эметип калыптыр, көк болуп, ичине дөмпөйүпчү. Анан кийин ошо өзүм сыртта окуйм мен. Ошо бияка атайын Кыргызстан каникулга келип, бияка лечение кылып, алдырып коеюн деп жаңы башталып аткан кезинде эле кийин өтүшүп көбөйүп кетилекти, алдырып коеюн дегем ошол. Белгилери байкалган деле жок, бирок азыр билип атам, мурун футболдон чарчап келатканда буттар кичине баспай кыйналып койчу да. Эми оор болупчу, кыйналып калчумун, чарчап ошо футболдон кийин нагрузка келтирип койгон. Ошондо футбол, ошол варикоз бул даярданбай туруп разимка жок футбол ойногондон да пайда болот экен. Ошол көп разимка футбол ойногондо разимка кылыш керек экен да. Мен ошентип эле баштай берчүмүн да. Ошол себептен пайда болот экен да. Операциядан кийин, жарым жылдан кийин футбол ойносо болот экен, бирок эме жарым жылга чейин нагрузка келтиргенге болбойт экен. Оор көтөрүп эметкенге. Варикоздарды айыктырууда өз убагында кам көрүлбөсө инфаркт жана инсульт оорусунун пайда болуусуна алып келет. Андыктан өз убагында адистерге кайрылуу зарыл дейт дарыгер. Аны көп эле элдер ушу коркот да, ушу варикозумду алдырып койсом, менин вена кан тамырымды алып койсоңор, менин каным кайда кетет, анан бутум иштебей калбайбы, кийин кезилип калбайбы деген суроолорду беришет да. Ооба, адам баласында эки кан тамыр, венанын да эки кан тамыры болот да. Тери алдында кан тамырлар болот, анан кийин глубокий деп коет да, ички ары жагында кан тамыр. Биз жанагы варикоз кеңейген варикоз. Булар тери алдындагылар деле кеңейет. Тери алдындагылар кеңейип сыртка көрүнүп калат атпайбы? Биз ошол экини алып туруп, канды аркы глубокийге мындай переключать этип коет атпайбызбы? Ошондо кан глубокий кан тамыр системасы менен келип, жүрөккө келет. Наоборот, ошондо скоросу дагы тезеңдейт, жүргөн жолу да түз болот. Ошондо эч кандай коркунуч жок. Анан баарын түшүндүрөбүз дагы.
анализдерин алабыз, дарылайбыз. Дагынан кийин операцияга даярдайбыз. Операцияны кылардын астында бизде атайын анестезиолог врачыбыз бар. Анестезиолог врачыбыз көрүп, кандай наркоз берет, чечет. Ошонун негизинде биз аны операция кылып туруп, 1-2 күндөн кийин, 3-4 күндөн кийин Кудай буйрса баары жакшы болсо, акырын чыгарабыз. Наследственный фактор деген да бар. Мисалы ата энесинде, эже сиңдилеринде, чоң ата, чоң апаларында варикоз болгондордуку ушундай тукум куучулук деген коет, кыргызча айтканда, ошолордуку варикоз болуп калышы мүмкүн. Баарыныкы деп айтканга болбойт. Кээ бирөөнүкү ушундай варикоз апамда бар, атамда бар, тайнемки бар дегендер болуп калышы мүмкүн. Биринчи ушу наследственный. Экинчи бул ошо жанагы бала түйүлдүк болуп, төрөлөрүн түйүлдүк болот да биринчи. Ошондо жана закладка органов деген болот. Кош бойлуу ошо балдардын баланын ичинде да ошондо жанагы клапандар деп коет. Ошо венанын ичинде мындай клапандар бар. Клапандар. Ошо клапандар канды только өйдөгөстөй гана кетирет. Мисалы бияка кан келгенде ачылат, кан өтүп кеткенде кайра жабылат, ушинтип турат. Жүрөктүн иштеши менен. Ошо элеклердики кээ бирөөнүкү клапандар несостоятельный болуп, мынтип жакшы жабылбай, мынтип жабылып калат. Ошондо жарым кан өйдө кетет, жарым кан кайра артка кетип калат. Алардыкы бар. Ошо клапаны варикоз из-за клапанной недостаточности деп коет да. Створканын жакшы жабылбай калганы. Андай да варикоз бар. Үчүнчүдөн жанагы көп физический нагрузка кылган адамдардыкы. Көбүнчө жана баланы укпадыңызбы? Спорт менен заниматься эткен өтө чоң, катуу, тяжелый атлетика менен заниматься эткендердики болот. Көбүнчө могу ичинде жана пресс. Азыр эми ушундай мода чыкпадыбы? Тиги залга барабыз, бу залга барабыз, анан ичибизге пресс кылабыз деп. Анан алардыкы ошо аябай мындайча айтканда пресс эметкенде ошондо баягы клапандары кээ бирөөнүкү жакшы иштебесе алды көздөй кетип калат. Ошонун негизинде оор көтөргөндөрдүкү, жана грузчиктердики постоянно органы, жанагы эмеде иштегендердики, магазинде иштегендердики. Ким же кайсы кесиптин ээлери варикоздардын чалдыкпоо үчүн дайыма дарыгерден кеңеш алып туруусу керек. Чач тарашта иштегендердики, кыздардыкы ошолордуку көбүнчө көп болот да. Эми ал эле дейин десек, азыр эми ошо кийинки күндөрү ошо кош бойлуулардыкы да. Кош бойлуу болгондо эле, ошо кош бойлуу болгондо кичине сроктор чоңоюп калганда, эми жаш кыздар, жаш келиндер алар баягы жанагы көп биз айткан рекомендацияны кылбай, өзлөрү ошо баягы өтө бийик така кийишип, боюнда бар болсо деле ошо бийик така кийип жүрүшөт. Ошонун негизинде дагы варикоз мындайча айтканда көбөйүп кетиши мүмкүн. Варикоздун пайда болуусунун негизги себептеринин бири бул бийик такалуу бут кийимдерди кийүү. Бул бут кийимдер булчуңдун чыңалуусунун натыйжасында варикозду пайда кылат. Бийик така кийгенде негизи ошо 4-5 сантиметрден өтө бийик таканы мындайча айтканда көп алып, не рекомендуется дейт да. Анда сандай жакшылыктар, тойпойлор болот. Ошондо биздики 10-15 сантиметрге чейин кийип жүрө ачпай, анан ошо көпкө чейин жүрүп атышат ошол моментте да, 5-6 саат дегендей. 3-4 сантиметр жакшылык болот. Ошондо мисалы, допустим, адам баласы мисалы бутубузга басканда, ошо бутубуз мынакей таманыбыздын баары бияка тийип атпайбы? Ошондо ушул эки бүт биздин нагрузканы бүт таман алып атат. Туурабы? Анан биз жана бийик така кийгенде монткенде нагрузканы могу жери эле алып атпайбы? А бул жери алгандан кийин бул жерде балтырдар чың алып атпайбы? Балтыр чың алганда ошондон кийин баягы мындайча кандын өйдөгөстөй кетиши, мындайча айтканда мышцалар кызып коет. Ошондон кийин кан базаңдай түшөт. Ошон үчүн мындай така кийген мындайча айтканда анча көп кажети жок да. Коронавирус дартына чалдыккан болсоңуз, анда дарыгердин кеңешин, кайрылуусуна көңүл буруңуз. Азыр мына баары ушу элди бүт дүйнө жүзү бүт адамдар ушу ковид болуп, ковид деген мына пандемия болуп, чатак болуп, баары ушу менен эме сүрүп атпайбызбы? Байланыш болуп атпайбызбы? Анан ошо эмне демекчимин? Азыр жанагы постковидный синдром деген, постковидный, ковид болгондон кийин, вирус ковид болгондон кийинки көп ооруларды мындайча айтканда күчөтөт экен да булчу. Постковидный синдром ошол экен. Ошол эле варикоз.
ошол эле варикоз менен ооруп жүргөндөр буга чейин 5-6 жылдан бери эле варикоз болуп жүрчүбүз. Мынчалык болуп кеткен эмес. Мына ошо акыркы бир 2-3 айда ошо ковид болуп ооруп калып эле андан кийин ошо веналарым катуу беспокоить этип баштады. Мына жакында эле тромб болуп калды деп анан шишкери күчөгөндөн анан бияка келип ошо жанагы варикоз мурун жөнөкөй эле көк болуп турса, кийин ошо воспалениясы присоединяться эткенде ал кызыл болуп анан кадимкидей плотный болуп ооруну алып келет да. Обычный варикоз өзүнөн өзү оорубайт. Же ал тромбоз болуп калганда ооруйт, же болбосо жанагы воспаление болуп калганда. Анан ушундайлар бизге абдан көп келип атат азыркы учурда. Ошон үчүн эмне демекчимин, ушу ар бир адам баласы өзүнүн ден соолугуна мындайча айтканда көңүл бурса, эми мындайча айтканда жакшынакай жүрүп эле анан ошо бир бутунда бир варикозу болуп же дагы бирдеменин туура эмес иштеп койгон, ичине кылып койгондун негизинде анан кийин баягы оор акыбалга түшүп калгасы эч кимдики деле келбейт болуш керек. Бирок ошону билип туруп деле көбүнчө оорулуулар кайрылбайт, убагында кайрылбайт. Мисалы 2-3 эле күн болду, мисалы бир күндө 4 тромбоз түштү. Тромб болуп. 4-өн тең сураштырып келсек, 4-өө тең мына жакында эле, мына декабрда ошо ковид болуп оорушуп турбакчылар. Анан ошондон кийин оорудум, айыктым деп эле дарыларды ичпей коет. Биздин доктурлар берген дарыларды ичпейт. Каныңда анча-мынча суюлтуп жүр, наблюдация этип жүр деп жазып берген экен. Бирок ал баягы жакшы болдум деп ичпей коюп, ошонун негизинде мынакей. Ошо 4-өөнүн 3-өөнү операция кылдык. Бир эле күндө. Ошо варикоздуу венасы тромб болуп калган. Эми ошо жана жогоруда айтып кетпедимби? Ошону тромб болгонго жеткизбеш керек деп. Тромб болгондо ал экстренный операция болот. А жөнөкөй эле варикоз без признаков воспаления ал плановый операция болот. Ошон үчүн элдер өзүнүн ден соолугуна мындай көңүл бурушуп, убагында келип, көрүнүп, өзүлөрүнүн жанагындай семейный врач деген бар, үй бүлөлүк дарыгер. Аларга барып, алар бизге жолдомо берип, бизге келсе, биз текшеребиз. Улуттук госпиталда ошо кан тамыр хирургиясы Кыргызстан боюнча ошо улуттук госпиталда эле бар. Чоң кан тамыр хирургия, борбор бул. 40 орундуу. Мисалы бизде азыр учурда 3 операция болуп атат. 3 операция болуп атат. Дагы түштөн кийин да 1-2 болуп калышы мүмкүн. Келип уже даярданып атышат. Биздин бөлүм круглосуточно иштейт. Анан оорулуулар улуттук госпиталда бизде поликлиника бар. Московский көчөсүндө турат. Ошо Московский көчөсүндө күн сайын суббота, воскресенье күнүнөн башка күнү поликлиникада доктор кабыл алат. Эртең менен саат 8-ден 12-ге чейин. Жок, шашылыш болчу болсо, биздин бөлүмгө келсе, биздин бөлүмдө мынакей 15 врач иштейт. Мына 2 врач күндөп түндөп ушул жерде. Ушул жерден да прием баягы экстренныйларга прием кылабыз. Эмне демекчимин? Ар бир адам баласы өзүнүн ден соолугуна мындайча айтканда көңүл буруп, жакшы акыбалда алып жүргөнгө аракет кылыш керек. Ошентсе анан оорулар азаят, өзүлөрү ден соолукта болушат. Дени сак улут, күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.